Кыргызстандын маданият тарыхында дүйнөгө жол ачкан улуу аялба. Бул Бүбүсара Бейшеналиева. Ал 1926 жылы Чүйөрөнүндө жарык дүйнөгө келген. Жөнөкөй кыргыз кызы бир күнү дүйнөлүк балет сахнасына чыгарын ал кезде эч ким элестеткен эмес. Бирок анын таланты эрте байкалат. Ошондуктан жаш Бүбүсара Ленинграддагы хореографиялык окуу жайга жөнөтүлөт. Бул дүйнөдөгү эң күчтүү балет мектептеринин бири. Ал жерде ал темирдей тартипти, чексиз эмгекти жана чыныгы искусствону үйрөнөт. Кыргызстанга кайтып келген кийин ал Кыргыз опера жана балет театрында кыргыз балетинин тарыхын жаза баштайт. Бүбүсара Бейшеналиева бир катар легендарлуу ролдорду жараткан. Алардын арасында Айдай Чолпон балетинде, Адетта Аккуу көлүндө, Жизель балетинде. Бул ролдор аркылуу ал кыргыз сахнасына дүйнөлүк балет маданиятын алып келген. Анын бии тактык, назиктик жана күч менен айырмаланган. Ал сахнада жөн гана бийлеген эмес, ал кыргыз аялзытынын сулуулугун, кайраттын жана рухун көрсөтө алган. Анын таланты бүтүндөй өлкөгө таанылып, ал СССРдин эл артисти деген жогорку унаамга татыган. Тилекке каршы, ал 1973 жылы 47 жашында дүйнөдөн кайткан. Бирок улуу талант кыска өмүр менен өлчөнбөйт. Бүбүсара Бейшеналиева бизге бир сабак калтырды. Эгер сен чоң кыялдансаң жана күнү түнү эмгектенсең, дүйнөнүн сахнасы да сага ачылат.